Үңкүрдө болсо үйүбүз болгону жакшы деп айтылат эмеспи элибизде. Турак жай маселеси бүгүнкү учурдагы көйгөйлүү маселелердин бири болуп келүүдө. Эмесе биз бүгүн кантип батирлүү болуу тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Атым Назира Кадыева, бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Сөзүбүз куру болбош үчүн дал ушул Кыргызстаныбыздын ичинен жаштарыбызды алдык. Билалов Бекзат мырзаны ушул жакка чакырып алсак. Саламатсызбы? Бекзат мырза, сурагым келип атат да, деги эле ушундай үй бүлөдө батир маселеси канчалык деңгээлде турат? Сиздин үйүңүз барбы? 34 жаштамын. Кыргыз Республикасынын чек ара кызматында иштеп келем. Мен үчүн бүгүнкү күндө номер 1 проблема бул турак жай маселеси болуп жатат. Неге дегенде 4 балам бар, ата энем менен чогуу турам. Бул суроо боюнча мен ар кандай кредиттик жана ипотека берүүчү уюмдарга кайрылып көргөм. Бирок аскер кызматкерлеринин айлык маянасы аз болгондуктан аяктан дагы көп насыя бере бербейт экен. Азыркы учурда мен ошо өзүмө ушул проблемамды чечүү үчүн ыңгайлуу шарттарды издөөдөмүн да. Карап жаткан кезиңиз турбайбы? Эгер сыр болбосо, канча болду үй бүлөлүү болгонуңузга? Канча убакыттан бери ушул ата энеңиз менен чогуу жашап келесиздер? 10 жылга жакындап калды. Мисалы үчүн жана чек ара кызматкерлерине үй берген, кезекке турган деген нерселер жокпу сиздерге? Ошол жолдорду караштырып көргөн жоксузбу? Ал программа менен бат ала албайм да. Ал убакка жетиш үчүн дагы көп убакыт керек. Анан тийиши дагы чоң суроо да. Демек сиздин кыялыңыз ушундай өзүнчө, өзүңүздүн батириңиз болсо, өзүңүздүн үйүңүз болсо деп кыялданып турбайсызбы? Ооба, туура. Абдан жакшы экен. Рахматыбызды айталы сиздин маалыматтар үчүн. Азыр биз дагы бир коногубузду ушул жакка чакырып алууга уруксат этиңиздер. Саламатсызбы? Сиздин да окуяңыз тугалычы? Бишкек гуманитардык университетинин 3 курсун аяктап жатам. Ошол эле учурда иштейм. Окуудан тышкаркы убакта. Ошо бир жылдан соң окууну бүтөм буюрса. Кыргызстандын бардык жаранын катары эле мен дагы окууну бүткөндөн соң турак жай маселеси, ошондой эле жумуш менен камсыз болгон маселеси дагы менде дагы турат. Ипотека жолу менен иштеп көрдүм. Өзүңүздөр билгендей, студенттерге ипотека жолу менен берилбейт экен. Ушу окууну бүтөрү менен мен дагы Кыргызстандын жараны катары турак жай менен жана жумуш менен камсыз болууну жолдорун издөөдөм азыркы учурда. Издеп жатасыз. Ушунчалык жаштарыбыз акылдуу чыгат да. Мисалы үчүн Бекзат мырза үйлөнүп алып, анан балалуу болуп, турак жай маселесин караштырып атса, сиз үйлөнө элексиз, анан азыр эле баштадыңыз турак жай маселесин. Себеби азыркы учурда убакыт чоң ролду ойнойт. Себеби ипотека алганда деле, башка жолдор менен алганда деле убакыт кетип атат да. Ал эми мен ошол убакыттан кичине болсо да унуткум келет. Азыркы учурда демек ушундай үй бүлөлүү боло элек жатып эле, үйлүү болоюн, турак жай болоюн, биринчи үйүмдү даярдап анан үйлөнөйүн деген планда турган турбайсызбы? Азыр болсо ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин катарыбызда дал ушул мынакей азыркы мырзаларыбыз кантип турак жайлуу болом деп турса, дагы бир жараныбыз бар экен. Дал ушул жараныбыз өзүнүн окуясын айтып берейин деп биздин катарыбызга келип олтурат. Эмесе Бактыбек Болотбеков мырзаны ушул жака чакырып алалычы келиңиздер. Бактыбек мырза, кандай болду эле окуя? Мен кесибим боюнча юристмин. Үй бүлөлүүмүн. Канча балаңыз бар? Буюрса жакын арада биринчи балалуу. Бала күтүп аткан турбайсыздарбы? Жакшы экен. Үй бүлөлүү болгондон кийин батир издедиңиздерби сиздер? Ошол мен ноябрь айында батир издеп жүргөн кезим болчу. Ошол алайын деген планым бар болчу. Анан бул кооператив жөнүндө биринчи жолу угуп калдым. Анан бардык шарттары ыңгайлуу болгон үчүн, анан программасы чаккан үчүн мен өзүмдүн кесиптештерим менен ушу кооперативдин бардык юридикалык жактарын, документацияларын жана келишимдерин карап чыктык. Ага 3 айдай убакыт кетти. Андан соң 2018-жылы кооператив ачылганда Кыргызстанда биринчилерден болуп кооперативге келишим түзүп, анан мүчөлүккө кирдим. Анан быйылкы жылдын ушул 20-мартында ушул кооператив аркылуу Бишкек шаарынын 3-микрорайонунан 2 бөлмөлүү батир алдык.
жакшы ремонт менен, жакшы райондо. Анан ошол жакын арада ушул биз үй бүлөбүздө бала күтүп атабыз. Ошол бизге жаш үй бүлөгө ушул баардык шарты менен, ыңгайы менен жашаганга ушул жакшы шарт түзүлдү. Сиз өзүңүз издеп жүргөндө керектүү жерден терек жыгылып, ушул кооперативди көрүп калып анан үй алып калган турбайсызбы? Ооба, кооператив дагы Кыргызстанда ачылганда мен деле баягы ошол замат ишенген жокмун. Анткени мен ойлогом катардагыдай эле башка кооперативтердей болуп баягы жакшы ишин жүргүзө албайт го депчи. Бирок чынында документацияларын көрүп көрдүк, тарыхын көрүп көрдүк. Ошол себептен анан мен аягында өзүм жетти юрист катары. Андан кийин анан бияктан батирлүү болуп калдык. Рахмат сизге. Азыр мынакей бизде көптөгөн эксперттерибизди, көптөгөн инсандарды дал ушул студиябызга чогултканбыз. Бул жерде Айжигитов Султанбай Абдрашитович мырза биздин катарыбызда отурат. Мен сизден сурагым келип атат да. Бүгүнкү күндө турак жайлуу болуу Кыргызстандын жарандары үчүн көйгөйлүү деп атасак туура болобу? Мен эмне дегим келет? Бул бүгүнкү күндө өтө эле көйгөйлүү суроо да. Бүгүнкү күндө эле мына көйгөйлүү экенин мына Бишкектин атарабындагы конуштардан деле билсек болот. Ошол жерде болуп аткан жаман жакшылардан деле билсек болот. Анан бул күндөн күнгө бул көйгөй күчөрө турган нерсе да. Мунун кандайдыр бир жолдор менен чечиш керек да. Себебен эгер бул проблеманы чечпесе, убагы менен келтирип бул көйгөй мамлекеттик, улуттук коопсуздукка шек келтире турган нерсе да. Ошондуктан бул проблеманы обязательно чечиш керек. Рахматыбызды айталы. Жарандарыбыздын арасында абдан көп инсандар чын эле батир издеп жүргөн, мындай жаштарды көрүп чын эле жүрөгүң ооруйт да азыркы учурдачы. Канча батирди башыбыздан өткөрдүк деген жарандарды көрүп, мен ойлоном да ушул мамлекет тарабынан же болбосо кандайдыр бир ушундай программалар иштесе, аларды турак жай менен камсыз болсо депчи. Биз жаңы эле Бактыбек мырза айткандай кооператив жөнүндө сөз кылып атабыз. Дал ушул кооперативдин өкүлчүлүгү биздин катарыбызда отурат. Best Way Элет кооперативинин башчысы Турар Кабылович. Деги эле ушул кооператив жөнүндө айтып бериңизчи. Бул эмне кооператив? Саламатсыздарбы. Биздин кооператив 2018 жылдын 18 апрелде Кыргыз Республикасынын жанагы юстиция министрлигинин каттоодон өткөн. Мыйзамдуу негизде иш алып барасыз. Мыйзамдуу негизинде иш алып барабыз. Уставыбыз бекилген, бүт керектүү документтерибиз бүт баарыбыздын колубузда. Анан биздин кооператив коммерциялык эмес мекемелердин тизмесине кирген. Ошол кооперативдин ачылышынан баштап бүгүнкү күнгө чейин биздин 452 жараныбыз биздин кооперативге мүчө болуп кирген. Бир жылдын ичинде пайщиктерибизге 52 батир сатып бердик. Ошол сатып берген квартираларда биздин жарандарыбыз каттоого турган. Прописка деп коебуз, ошо каттоого турган. Анан бул келишимдердин бүт баары госрегистр аркылуу өтөт. Анан ошол жашап аткан жараныбыздардын атынан ошол жашап аткан квартираларга жашап аткан жарандын артынан сатууга тыюу салынат да. Ушундай бир мындай бир жакшы бир эмемде жана страховка деп коет го, эки тараптан кылып койгонбуз да. То есть мисалы квартира албеттүү түрдө кооператив намына жазылат. Жашап аткан кишинин атынан сатууга тыюу салынат. Ошентип бир баягы эки жерде бекитип койгонбуз. Кооперативде эчтеке кыла албайт, мисалычы, эми баягы жаман ой болот да баары бир. Жараныбызда эчтеке кыла албайт, пока бизден баягы кооперативдин карызынан кутулмайынча ал да эчтеке кыла албайт. Турар Кабылович, бир нерсени тактагым келип атат да. Мисалы үчүн мен Кыргызстандын кадимки жаранымын, мисалы үчүн мен батирлүү болгум келип атат да. Ал үчүн эмне кылышым керек эң оболу? Биз квартираларды, батирлерди биздин мүчөлөрүбүзгө эле сатып беребиз. Бизде кооперативге мүчө болуп киргенге сатып беребиз. Мисалы азыр бүгүнкү күндө биздин азыр мына мурунку жумада, аркы жумаларда алып берген квартираларыбыз, батирлерибиз. Бул октябрь, сентябрдын аягы, октябрь, ноябрдын башында кирген
пайщиктерге алып берип атабыз. Мүчө болуп киргендери Мүчө гана ала алат. болуп калган, А мүчө болуп кириш үчүн эмне кыла алат биздин жарандарыбыз? Эми мүчө болуп кириш үчүн бул баягы Bestway Coop деген бир сайтыбыз бар. Силер ошол сайтка кирип, биздин кооперативдин жанагы бир документтери болот, уставы болот, положениялар болот. Ошолордун жоболору менен таанышышыңар керек. Силерге может балким силерге болбой калат, шарттары жакпай калышы мүмкүн. Же жагат. Жагып калса, ошол жерде бир сайтта заявление болот, арыз болот да. Ошол арызды толтуруп туруп, анан же өзүңөр офиске алып келип, же почта менен жиберсеңер, силердин арызыңар каралат. Анан баягы бизде бир правлениябыз бар да. Ошол правление ошол арыздарды карап, анан сизге ответ берет. Ошол ответ бергенден кийин анан силер жанагы биздин жанагы төлөмдөр болот, ошолор баягы шарттар болот да. Ошол шарттарды аткарсаңар, биз уже силерди баягы кооперативге мүчө болуп киресиңер. Ошол мүчө болгондон кийин анан баягы өзүнүн төлөмдөрү болот, баягы очередке турган үчүн өзүнүн төлөмү болот. Анан баягы мен айтайын деп аткам, октябрь, ноябрда киргендерге алып берип атабыз. Ошондо биз азыркы 7-8 айда квартиралар тийип атат да. Демек, баягы кезекке тургандан кийин 7-8 айдын ичинде батирлүү болуп калуу мүмкүн турбайбы? Мүмкүн. Негизи кепилдик бересиздерби? Сөз түрдө баягы батирлүү болот дегенде? Кепилдик деген албетте беребиз. Силер менен биз келишим түзөбүз. Келишимде бир пункт бар. Bestway элет кооперативи сиз менен договор заключать этсек, сизге в обязательном порядке квартира сатып бергенде кепилдик беребиз деген пункт бар. Бизден кооперативде обязательно биз сатып беребиз квартира. Демек, жарандарыбыз кезекке турганына баягы кандайдыр бир төлөмдөр бар экен, ошолорду төлөп, каттоодон өтүп, эгерде ага макул болушса, анан кийин сиздерге мүчө болуп, анан бир 7-8 айдын ичинде бул кандайдыр бир мөөнөт барбы, же андан да көп болуп кетиши мүмкүнбү? Жок, мөөнөт болот. Кээ бирлер 2 айда алган башында. Эми баягы очередибиз ушундай болуп калат экен, баягы киши кирген сайын кичине баягы тез жылып кетиши мүмкүн. Азыр кичине очередибиз бир 7-8 айга чыгып кетсе, эми биздин расчет боюнча очередь бир 9 ай 10 айга чейин жетип туруп, анан кайра 6 айга түшөт деген бир расчетубуз бар да, биз өзүбүздөрдү санайбыз да. Бир жылдан кийин, бир жарым жылдан кийин мен ойлойм, баягы 6 айдын ичинде Кудай буйрса, жараныбыз бизге пайшык болуп кирсе, 6 айдын ичинде квартирага алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Азыр болсо ушул жака биз дагы бир коногубузду чакырып алууга уруксат этиңиздер. Өзү банк кызматкери, коммерциялык банктардын биринде эмгектенет. Биздин катарыбызга Идаят Сабыржановна келип отурат. Кол чаап ушул жерге чакырып алууга уруксат этиңиздер. Сиз банк кызматкерисиз, анан банк рыногунда азыркы учурда керектөөчү жана ипотекалык насыялардын кандай пайыздык чени бар, ушуну сурагым келип атат да. Саламатсыздарбы? Мен өзүм 10 жылдан бери эксперт болуп иштейм банк тармагында. Бүгүнкү күндө начальник кредитный отделде эле болуп иштеп жүргөнмүн. Азыр бизде 8%дан баштап 22%га чейин ипотека алса болот. Анын өзүнүн ар бир нюансы бар. 8%дыктар булар билесиздер. 8%дык, 6%дык булар билесиздер, только государственный ипотекалар. Эгер жарандарга боло турган болсо, анда 16%дан 20%га чейин. 16%дан мында уже доллар менен алыш керек болот. Эгер сом менен болсо, 18-ден 20%га чейин жылдык пайызы. Бүгүнкү күндө мен өзүм деле банк сотрудниги болгону менен бизге деле 50% скидка болот. Ошондо деле мен азыр күндө 13% менен ипотека төлөйм. 10 жылдан бери иштеп келип, ипотека менен. Канча пайыз менен төлөйсүз? 13 доллар менен бирок. Демек төлөп келесиз азыр? Төлөп келем бүгүнкү күнгө чейин. Азыр мынакей көптөгөн жарандарыбыз биздин катарыбызга келген. Дал ушул инсандардан мен сурагым келип атат да, негизи элечи. Дал ушул сиздердин араңыздарда үй бүлөгө мында үй алсам, батир алсам, үй алсам деген жарандарыбыз бар болду экен. Саламатсыздарбы? Мен өзүм атым Миргүл. Өзүм билим берүү тармагында иштеймин. Соцпедагог болуп. Анан мен аябай көп жылдар бою кыйналдым. Жашым 39да азыр. 3 баланын энесимин. Батирден батирге көчүп жашап аябай кыйналдым.
Анан гос ипотекада очередке турганыма уже 4 жыл болуп калды. Үйдөн дайын жок. Анан документ ар 6 айда документ алмаштырабыз. Жаңылагыла дейт. Жаңылайбыз, дагы эле очередь жок. Анан акыры былтыр очередь болду өткөн жылы. Болгон күндө дагы бизде айлыгыбызды, акыбыз аз да бизге. Мындай чындыгын айтканда биздин айлык акыбыз даже бир холодильник да келбейт да. Анан эсептеп көрүп, айлык акыңыз жетпейт экен, дагы кандай кошумча айлыгыңыз бар дейт. Биз таппадым, эч жерден таппадым кошумча айлык. Кайка барайын дейм. Анан ушул Вествей элет кооператив келип, ушуну бирөөлөр аркылуу угуп калдым. Көчөдөн эле бирөөдөн угуп калып, анан кийин келип сүйлөштүм, консультация алдым. Мага аябай жакты. Ала турган үйүмдүн 35%-ин төлөдүм. Анан 6 айдын ичинде эле уже кирип жашап калдым. Үйлүү болуп калдыңызбы? Үйлүү болуп калдым. Рахмат. Канча бөлмөлүү үйлүү? 2 бөлмөлүү үй алдым Ош шаарынан. Өзүм Ош шаарында турам. Бишкекте турам. Мен 6 балалымын. Ошол бир балама ошол Вествей элетти угуп, член болуп Кудай буйрса кирдим. 10 жылга бөлүп берген абдан ыңгайлуу экен биздин балдарыбызга. Азыр өзүңүздөр билесиңер, ар бир семьянын эле ушу көйгөйү ушул турак жай квартира болот атпайбы? Жакканы ушул 10 жылга болгон сумманы кандай сумма болсун ошо эрекени 120 айга бөлүп коет экен. Ошонусу мага аябай жагып, мен ошон үчүн бул жакка член болуп кирдим. Шарты жакшы. Бул 100% кепилдик берет. Чоң рахмат. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен өзүм дарыгер болуп иштейм, Катамжай шаарында. Анан мен өзүм 4 балам бар. Жолдошум өтүп кеткен. Балдарым баары шаардан билим алган, келип баары эле батирден батирге көчүп кыйналып, ошол 15-20 миңди ошол жака төлөп жүрүшөт да. Анан ойлонуп, анан үй алганга акчабыз жетишпейт. Анан кызым таап келди ошол Вествей элет кооперативде. Анан ошого член болуп кирип, 35% төлөп, былтыр сентябрь айында шаардан 2 бөлмөлүү квартира алганмын. Азыр ошондо балдарым жашап атышат. Ай сайын канча сомдон төлөйсүз? Ай сайын 20дан төлөйм. 20 миң сомдон төлөп 20 миң сомдон турасыздар. төлөйм. Канча убакыт төлөйсүздөр дагы? Мен уже 1 жыл болуп калды, дагы 9 жыл деп отурабыз. Эми төлөгөнгө ыңгайлуу да, эми биздин айлыкка карагандачы. Анан азыр дагы экинчи квартираны алган турам. Ошо кызым менен күйөө балам дагы ошол квартирага алайлы деп кызыккандан, ошо мен өзүмдүн эле член болуп киргениме кошулуп эле экинчи квартираны буйрса ошол июнь айында алып калам деп. Ошо мен чакырам бардыгынычы. Ошого ишенемин. Ишениш керек. Саламатсыз апа. Атыңыз ким, сиздин аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Саламатсыздарбы? Менин атым Саадабаева Базарбү. 78 жаштамын. Мен 18-жылы ипотекага үй алайын деп небереме болжолдоп бир жака барсак, рассрочкасы 1,5 жыл экен. Бирок аны сразу төлөп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз болбогонуна байланыштуу ушу угуп калдым. Уште Вествей элетте узак убакытка батир алса боло турганын. Бул жөнүндө даана билдим дагы, карап көрсөм, биздин баягы Кыргыздын накта эле ашары экен. Өзүбүз чогулуп үй алсак боло берет экен, бирибизге бирибиз жардамдаш болуп эле. Ошентип мен ошол эле күнү член болуп кирдим. 35%-ин төлөдүм. Анан мен таң калдым. Мен өзүм 78 жашта болсом, нары инвалид болсом. Анан кийин эч кандай банк менен сүйлөшпөйт. Анан булар кантип ишенип мага квартира берет экен деп немесем, мен көп узакка созулбай эле 2 айдын ичинде 1 ай проверка болду документин. Мага именно авазы таза, ичинде бардык обстановка, электроприборлору менен ушундай даяр квартира алып берди. Сиз ошондо небереңизге алып берип атасыз да? Эми мен өзүмдүн намымда баягы Кыргызстарда үй бүлөө дегенде биринчи үй, анан бүлөнү ал деген сөз болот атпайбы? Неберем 24 жашта. Анан мен аны кайкалып кетмелигим, 78-темин көп болсо дагы. Батамды берейин дегем да, ушул компания Кыргызстанда иштеп атканына мен өтө ыраазымын. Өркүндөрү өссүн. Мага окшогон муктаж адамдарга, неберелериме окшогон адамдар максатына жетсин, менин батам астык кылат.
асмандагы жаратканыбыз жардам берсин. Амин. Улуттук илимдер академиясынын профсоюздук уюмунун төрайымы боломун. Өзүм илимпосмун. Ушул БСТВ элет кооперативинин шартын уккандан кийин илимпосторго тааныштыргам. Анан көбүнчөсү коркуп кирбей койгондон өткөн жылы август айында өзүмө эксперимент коюп, мен биринчи өзүмө көрөйүн. Анан баары жакшы болсо бизден ошо жаштарыбызга көрсөтөйүн деп ошондой бир жолго баргам. Анан августта кирип 29 декабрда очередим келип туруп бир комнаталуу квартира алгам. Бул биздин Улуттук илимдер академиясында көп жаштарыбыз зарплатасы аз чыдабай башка өлкөлөргө кетип атат. Анан ушу илимпосторубузду Кыргызстанга алып калганга шарт түзүлөт экен да. Ошон үчүн мен азыр биздин жаштарга ушул кооперативди тааныштырып атам. Негизи бир нерсени сурагым келип атат да, дал ушул батирлердин бөлмөсүн жанагы тандагандачы 3 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү деп өзүңүздүн өрдүн акча каражатыңыздарга жараша тандап аласыздар да? Өзүнүн каражатына карайт, өзүнүн анан эмне себептен сиз бир бөлмөлүү алдыңыз дегенде? Ошо зарплатама байланыштуу, мен ушундай эмеге туура келди да, ушундай квартира алышка. Туура келген турбайбы? Рахматыңызды айталы. Дагы барбы? Келиңиз. Аты жөнүм Баймурзаева Аида. Мен болсо ушул кооперативге кирген себебим балама үй алып берейин дедим. Балам азыр студент. Ушул БСТВ элет жеңил жол деген сөз экен, өзүчө жеңил жол менен алып берүү дегенчи. Жеңил жол менен ушул кооперативден балама квартира алып берейин деген максатта ушу мүчө болдук да. Баары жакты, абдан жакшы экен, шарттары аябай жакшы экен. Буюрса, мен да алып калабыз деген ойдобуз. Азыркы учурда кезекте турган турбайсызбы? Качандан бери мүчө болдуңуз? Киргениме жакын эле болду. Ушул кирип, эми мен 35% чогултайын деп атам. Бизде ушундай программа дагы бар экен. 35%биз жок болсо, ушул 35% ушул кооператив аркылуу чогултуп, анан алса болот экен да. Ал кандайча жүрөт экен ошол чогултуу процесс? Мисалы үчүн бул шарттары боюнча 35% болуш керек үй алам десеңчи, очередке туруш үчүн. 35%биз жок болсо, ушул кооператив аркылуу 35% чогултса болот да, 10 миңден өйдө ай сайын төлөп. Эми өзүңдүн эмеңе жараша да, 10 миңден болобу, 15 миңден болобу, 20 миңден чогултуп, качан 35% болот, ошондо очередке турат экен. Ушундай стадияда турбайсызбы? Чогултуу стадиясында. Чогултуу стадиясында. Рахматыңызды айталы. Мен бир нерсе сурагым келип атат да. Ушул жерде көпчүлүк инсандардын баары эле дал ушул кооперативге мүчө болгон инсандар же мүчө болом деп жүргөндөр экен да. Мындай акчаңарды берип коюп, мындай корккон жокпу, коркунуч сезимдер болгон жокпу? Бул кооперативге ишенсек болобу, болбойбу деген ойлор туулган жокпу сиздерде? Мен бул кооперативди действительно аябай жакшы текшердим. Аябай баардыгын текшерип, мен эч кандай корккон жокмун азырчы. Анткени мен көрдүм, ушул биз иштеген жерде үй алып, квартира алып, уже иштегендердин баарын тең көрүп, колум менен кармап дегендей. Анан алгандан кийин биз ушуну толук ишенип, биз акчабызды берип, уже кирип алалы деп эме кылып атабыз да. Алган жатабыз буюрса. Рахмат сизге. Фамилиям Дүйшөбаев, атым Нурсейит. Азыркы күндө ушул БСТВ элет кооперативине мүчө болуп кирип, батир алуу максатында очередке турганбыз. Азыркы ошол убакта 66-чы очередте туруп, бүгүнкү күндө азыр 50-чү катарга түштүк. Кудай кааласа алабыз деп күтүп атабыз батирди. Мына деп. Юридикалык жактан документтердин баардыгын мен өзүм мурда 16 жыл банк системасында иштегем. Ошого салыштырып карап көргөндө документтердин баардыгын талапка жооп беретигине анык болуп, ишенип мүчө болуп кирдим. Рахматыңызды айталы. Чоң рахмат. Рашыл билдирели. Киргениме 1 ай болду. 1-майда киргем. Мен буга чейин вообще ишенген эмесмин. Ушундай программа менен үй алса болот деп айтып жүрүп, анан мен агам өзү үй алды. Ушул программа менен үй алгандан кийин уже мен сразу эле ошону чечим кылып, мен кирип ушул программа менен азыр үй алган жатам.
Абдан жакшы экен. Акчаңызды берип коюп, сизде кооптонуу сезимдери болгон жокпу? Жок, эч кандай болгон жок. Байкеңиз алган үчүн сиз мындай ишенимдүү кадам таштап атасыз. Ишеним пайда болуп, ошол кадам менен мен да байкемдин аркасынан ошол үй алайын деп жатам. Менин атым Бекназар. Биз деген былтыр 2018 жылы кооперативке мүчө болуп кирип, мен ишенбей ушу кооперативке элдер алып атса, мен алар менен чогуу барып, мамлекеттик каттоо регистрациясына барып чогуу көрүп, анан көргөндөн кийин, ишенгенден кийин, анан мен акчамды төктүм 50%. Администрациядан чакырып, анан жанакы выездной юристтер бар атайын кооперациянын. Ошолор менен биз чогуу үйдү барып көрүп, баалап, жанакы бул кооперация негизи юридикалык жагынан аябай жакшы текшерет экен. Баягы таза эмес, ошонун баарын аныктап туруп, анан бизге квартира алып беришти. Саламатсыңарбы? Менин атым Төрөбекова Айчүрөк. Мен өзүм Сокулукта үйүм бар эле. Сокулукта үйүм болуп, анан өзүм ар дайым кызыкчумун, постоянно ушу шаардын өзүндө үйүм болсо деп. Кийин Сокулукта үйүмдү сатып, азыр Кудай буйрса ушул уже очередке туруп койдум. Кудай буйрса мен ойлойм, бир 2 айда алам деген. Үй алам деген. Үй алам деген өтө ичимде ушунчалык бир күч бар. Үйүңүздү сатып жиберип корккон жоксузбу? Же тияктан жок, бияктан жок, калып калам деген ойлор болгон жокпу? Же болдубу сизде? Бардык жагын карадым, текшердим. Албетте болот да, туурабы? Жашырган менен болот. Негизи болот, бирок бул жерде эгер түшүнгөн адам, мен ойлойм, сразу эле бир жолу эле укканда уже өзү чечим чыгарат. Мен уже бир бар уккандан кийин эле уже чечим чыгарып, ушул кадамды таштадым. Бишкек шаарынан квартиралуу болом деп турган турбайсызбы? Рахмат сизге. Рахмат, баарыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Көптөгөн жарандарыбыз дал ушундай жол менен азыркы учурда батирлүү болуп аткан экен да. Дагы бир инсанды чакырдык элек, Кубан Чороев мырзага сөз бергим келип атат да. Мынакей жарандарыбыз Кыргызстаныбыздын ичинен эле дал ушул кооперативке ишеним артып, ушундай үйлүү болуп атышкан экен да. Сиз менимче чет өлкөгө да көп баягы чыгасыз дегенде ошондон улам сурагым келип атат да. Чет өлкөдө деги эле кооперативдер иштейби? Дал ушундай кооперативтерге ишенсек болобу? Жакшы суроо, саламатсыздарбы? Мен ушул кооперативдин кеңешинин мүчөсү болом. Мен максатым ушу кооперативдин мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо да, мындайча айтканда, кызыкчылыгын коргоо. Анан айта кетиш керек да, биз Кыргызстан ушул кооперациялык кыймылды 27 жыл кечигип калдык. Эмне себептен? Анткени себеби бардык өнүккөн Европа өлкөлөрү өзгөчө бүгүнкү күндө эң чоң жетишкендиктерге жеткен Скандинавия өлкөлөрү бар. Норвегия, Швеция, Финляндия. Мына ушул өлкөлөрдө жана Германияда өзгөчө кооперация өтө чоң өнүккөн да. Мисалы Германияда элестетсеңиз 80% квартиралар Германиядагы бардыгын кооперативдер салган. 80%. Швецияда бүгүнкү күндө 17% үйлөр, турак жай үйлөр кооперативдердин балансында. Чехияда, могул чыгыш Европа деп коебуз, Чехия, Словакия, Польшада бүгүнкү күндө ошол кооперациялык кыймыл 80-чи жылдары эле башталган. Бүгүнкү күнгө карата аларда да бир 20-25% үйлөрдүн баары кооперативдер аркылуу салынган же кооперативдер аркылуу алынып берилген да. Эмне себептен мындай? Ошол эң күчтүү деген Совет өкмөтү дагы элди турак жай менен камсыз кыла албаган экен да, анткени ресурс жетпейт экен. Бирок немистер эмне акылдуулук кылган европалыктар? Алардын өкмөтү мындай ойлоду да, биз аңызда эле күчүбүз жетпейт элдин баарын турак жай менен камсыз кылууга. Бирок биз кооперацияны колдосок, анда биз ушу элди турак жай менен камсыз кыла алат экенбиз деп, немис өкмөтү мисалы бир кооперативде канча акча чогулса, ошонун 35%-ын үстүнө премия катары колдоп турган кооперативдердичи. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө Европада жалпысынан турак жай маселесин кооперативдер чечет да. Эми бүгүнкү күндө классикалык кооперативдик модель ушул БСВ элет
кооперативи бул бир нерсе жаңы ойлоп тапкан жери жок. Бул ошол Европадагы деле классикалык кооперациялык модельди Кыргызстанга алып келип орнотуп атабыз. Эмне жакшы жактары бар? Бардыгы кооперативдер жөнүндө мыйзам негизинде. Кооператив официалдуу мыйзамдарга таянып иштейт. Биздин Кыргыз Республикасынын кооперативдер жөнүндө мыйзамында мындай жазылат. 7-статьясында Кыргыз мамлекети кооперативдердин жана алардын мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарынын толук сакталышына кепилдик берет дейт. Демек бизде жакшы мыйзам бар. Бул мыйзамды да убагында Германиядан, Австриядан келип эксперттер бизге жазып берген да. Ошол себептүү бизде жаңыдан эле ушул кооператив буга чейин мындай телевиденияга да чыккан эмеспиз. Биз буга чейин көрсөтө турган результат керек болчу да. Биз мына бүгүн ишибиз менен көрсөтө алабыз. Мына биздин кооперативде бүгүн 454 мүчө бар. 52 мүчөгө алып бердик. Мына могул жумада эле дагы 3 мүчөгө квартира алып беребиз. Жума сайын биз ушул 3, 4, 5 кишиге квартира алып бере турган кубаттуулукка жетип калдык да. Эми Куда кааласа ушул темп менен кетсек биз эмнеси жакшы кооперативдин? Мунун масштабы чоң. 100 киши киреби, 1000 киши киреби, 50 000 киши киреби, 100 000 киши киреби? Алардын ушул модель менен бардыгын үй менен камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар да бул система менен. Ошондуктан мен айтар элем, биз албетте кечигип калдык 27 жыл, бирок азыр дагы кеч эмес. Мына жаштарыбызды мамлекет үй менен камсыз кыла албайт, бирок жаштарыбызды ушул кооператив камсыздай алат. Эмне үчүн? Немистин баласы 18-ке чыкканда аны ата-энеси эле жетелеп барат эмеге, кооперативке. Сен но кооперативке мүчө болосуң, айына колуңан келишинче акчаңды төгүп чогулту бер, жанагы биринчи эмеңди, төлөмүңдү. Ошентип немистин баласы 19-тан бир 26-27 жашка чейин бирткеден эле төгүп 50 евро, 100 евродан улам чогултуп отуруп 26-27 жашка чейин квартирага жетиштүү акча чогултуп коет кооперативденчи. Анан кооператив ага айтат, ушул шаарда каалаган кооперативдик үйгө кире бер дейт да. Анан ошентип кооператив аркылуу үй алышат. Бизде студенттер дагы эгер иштесе, акча тапса, бир официант болуп, таксист болуп акча тапкандар бар. 10 000ден ай сайын чогултуп турса, бир 2-3 жылда 1 миллион сомдук жок дегенде бир комнаталуу квартира алганга мүмкүнчүлүк түзөт экен да. Мындай мүмкүнчүлүктөрдү башка жерде жок да. Бир гана ушул кооператив аркылуу ушундай мүмкүнчүлүк пайда болуп атат жаштарыбызга. Биздин катарыбызда азыр Бетов Базарбай Эстебесович дагы отурат. Сизден сурамым келип атат да, тажрыйбалуу инсан катары айтып бере аласызбы? Негизи Советтер Союзунун учурунда ушул турак жай маселеси кантип чечилчү эле? Сиз да ушул жаатта көп эмгек кылдыңыз деп айтсам жаңылышпайм. Мында үйгө жетпеген турак жай маселеси, батир маселеси бар беле ал учурда деле? Ошол кезде деле проблема бар болчу да, бирок ошол проблеманы мамлекет өзү завод, фабрикалары үй куруп, ошондо деле кооперативдик кыймыл бар болчу. Ошонун эсебинен элдердин бардыгы бекер квартира алчу да, батир алчу. Азыр биз эгемендүү болгондон кийин, Советтер Союзу курап калгандан кийин эгемендүү болуп, биз эң негизгиси жаштарга, жаңы үйлөнгөн үй бүлөлөргө, анан социалдык тармакта иштеп жаткан элдерге эч нерсе предлагать этип берген жокпуз да, квартира берген жокпуз. Ошонун эсебинен азыркы жаңы типтеги бүт Европа мамлекеттери колдонуп келген, ошол жактан жакшы жыйынтык чыгарып келген азыр кооператив кыймылды биз эмнеси болсо дагы поддерживать этишибиз керек. Ошол кооператив программасы менен квартира элдерге алып берүү биздин Бишкекте эмес, бүт областной центрде, бүт шаардагы, бир райондук центрлердин бардыгында биз таратып, иштетип, балдарга, элдерге квартира беришибиз керек.
Биз бул жөн эле биз силердин Кубан Чороевдун башка кишилердин милдети эмес, мамлекеттин милдети деп мен ойлойм. Ооба. Эгерде биз толугу менен ушундай поддерживать этсек, анда иш жылат. Иш жылбай койбойт. Бир нерсе сурагым келип атат да, пайызсыз деп айтып атат бул жерде жарандарыбыз. Вествей кооперативи кандай пайданы көздөйт? Мен ушул нерсени сурагым келип атат да, Турар Кабылович сизде. Атымызда турат некоммерческий кооператив дейт. Ооба. Биякта коммерция деген жок. Эң негизги целибиз, баягы задачабыз бул кооперативдин мүчөсүнө батир апериш. Это эң чоң задачабыз. Анан эми баягы биякта эми баягы кызыкчылык деп атпайсызбы? Кызыкчылык эмнеде? Эми баягы кызык мындай өтө чоң кызыкчылык жок, бирок кооперативдин өзүнүн расходу болот. Расходу болот. Бул жанагы аренда офиса деген болот. Юристтердин зарплатасы, кызматкерлердин зарплатасы. Анан мына могу биздин юристтер Ошко барып, көлгө барып, сделкаларга чыгат, командировочный деген болот. Жанагы үйдү баалаган, жанагы мен жана айтып кичине эметип кеттим, баягы бизде независимый оценка деген болот. Бир компания бар, независимый. Бизден баягы мүлктүн базар баасын так билген, лицензиясы бар компания бар. Ал независимый оценка берет, анын акчасы бар. Ошол акчалардын бүт баарын биздин пайщиктер көтөрөт. Негизи да. Ошол расходтор болот, албетте түрдө. Анан мындай такыр эле мындай баягы бесплатный мыр, это сыр мышеловка дейт го, андай болбойт. Биз ар бир төлөмдөрдү биз расписывать этип беребиз. Членский взнос бар, жанагы юридический взнос бар, паевой взностор албетте түрдө өзүнүн жанагы квартира алам деген счетко түшөт. Ошондой эме расходтор бар албетте. Анан да бир нерсени тактагым келип атат, Турар Кабылович, жарандарыбыз келип кезекке турат депчи. Дал ушул кезеги озуп кеткен учурлар болобу? Алар кантип өзүнүн кезегин мындай кепилдик менен сактап кала алышат? Алмашып кетпейби? Жок, алмашып, аякта эч мындай алмашканга мүмкүнчүлүк болбойт. Анткени бизде аябай защищенный программа бар. Силер очередке 35% төлөгөндө программа сизди очередке көрүнүп каласыңыз да, очередке. Эч өзгөрүлбөйт демек. Эч өзгөрүлбөйт ал программа. Мына могу жерде канча жаран отурат, ошол жарандарыбыздын бүт баары кооперативке мүчө болуп, пайщик болуп киргенден кийин ар бирөөнүн өзүнүн кабинети болот. Өзүнүн очередин өзү карап, автоматтык түрдө алмашып, анан көз салып турса болот. Автоматтык түрдө ушунун бүт баары карап турат дүрбү менен. Канчалык дал ушул кооперативке мүчө болгон жарандарыбыздын саны көп болсо, ошончолук жана кезек тез-тезден алмашабы, же тескерисинче туруп калабы? Жок. Мисалы бизде азыр жанагы механизмдин ичине кубан четинен тийип кетти. Эми азыр бизде айтып атпайбызбы, мына жана 52 кишибиз квартира алып жашап атат депчи. Ошолорго 10 жылга бөлүп бербедикпи? Ошолордун возвратный процесси аябай катуу графикке түзгөн. Мисалы, ал жерде ар бир айда төлөп турушуң керек. Эси эми баягы мындай суроо пайда болуп атат, кыйналгандар эмне кылат депчи, кээде төлөй албагандар болот. Ошолорго каникул берилет. Заявление жазат, менин атыма заявление жазышат. 1 жылда 3 ай каникул берип турабыз. Эми ошол каникулдар 10 жылда 3 жолу берилет. Аябай кыйналып жумушсуз калдым, кичине могу төлөмдөрдү токтотуп тургула десең, биз токтотуп турабыз. Ошол жагы каралган. Ошол жагында каралган. Анан график менен ушу азыр 52 киши квартиранын кайра возвратный процесси кетти. Анан жана биздин жарандарыбыз айтып атпайбы, жана 35% топтоп аткандар да бар дачы. Алар очередке тура элек. Алар топтоп атат. Ошолордун да акчасы бар. Возвратный механизм да бар. Ошентип азыр бизде баягы уже мындай кичине күч алып калдык. Биз возвратный механизм менен, анан жанагы топтоо программанын акчасы менен эле квартираларды алып берсек болот. Анан эми ай сайын кичине жаңы кишилер келет, алар болот. Ошолордун негизинде биз азыр уже баягы башында кичине эметип аттык эле, эми азыр уже квартираларды мындай
проблемасыз алып берип атабыз да. Биздин экономикабыз тагыраак айтканда мындай стабилдүү эмес. Мисалы үчүн тикмечилер деле, тигүүчүлөр деле бирде сезон менен иштейт, бирде болбой калат деп. Сиз айтып калдыңыз жаңы элечи, жана массалык түрдө эгерде дал ошондой токтотуп туруу маселеси көбүрөөк сураныч башталса, сиздерде мындай банкрот болуп кетүү деген коркунучтар туулбайбы анда? Жок, бизде подушка безопасности бар, резервный фонд бар. Бул жерде бүт баары каралган. Бул негизи социалдык багытта түзүлгөн программада эң көбөйлүү маселе бул баягы үй болуп атпайбы? А мисалы жаштарыбыз үйлүү болсо, үйүндө баягы сиз айтып атпасызбы, үйүңкүр болсо да үйүң болсо депчи. Баягы үй болсо, ошондой мындай чечилсе, социальный напряженность кичине азаймак да. Биздин программа менен, биздин кооператив аркылуу социалдуу көйгөйдү да биз чечип атабыз да. Рахмат. Westway кооперациясынын жардамы менен патер алууга укуктук баа бере аласызбы? Жана бул биздин жарандарыбыз жабыркап, акчаларын алдырып жибербейби деген суроону сизден сурагым келип атат да. Негизги булар уставы, жанагы жоболору бардыгы Кыргызстандын мыйзамына бардыгы ошол мыйзам менен мындай бекилип да. Биринчи конституция, экинчи многул кооперативдин мыйзамы, үчүнчү жарандык кодекс менен бардыгы буну регулировать этет экен. Анан экинчиси ошол финансовый жагында биз карап көрдүк. Ошол финансовый жагындагы мисалы кеңештин чечими менен бир кайта эле ошол экинчиден жанагы батирлерге ошол бөлүнгөн акчалар алушулуу эле жерде калат экен. Эч жака кетиргенге мындай мүмкүнчүлүгү жок экен. Үчүнчүдөн төрага айткандай жанагы эгерде батир алып калса, аны дагы эч ким сата албайт экен. Кеңеш да сата албайт экен, жаран да сата албайт экен. Ошонун бардыгы баягы акчасын баарын төлөп чыкпайынча, төлөгөндөн кийин анан кийин ошол алган жаран өзү мындай кандай пайдаланса, өзү жана биле тургандай болуп. Ошон үчүн бул мыйзам жагынан эч кандай биз мындай кынтык тапкан жокпуз. Ошон үчүн менин оюмча бу жерде мыйзамдуу жолу бар экен. Кыргызстанда түзүлгөнү мынакей уже 1 жылдан ашып калды. Анан Кыргызстанда конституцияда 46-беренде жазылат. Мамлекет ошол жанагы орган мест самоуправления дейт, ошол ыңгайлуу шарт түзүп бериш керек дейт. Бизде ошол мамлекет жардам бериш керек ушул эмелерге, конституциянын негизинде, анан жанагы кооператив мыйзам негизинде. Бизде ушул чынын айтыш керек, ушу мамлекеттин тарабынан мындай жакшы колдоо болбой жатат. Жакшы колдоо болбой жатат, анткени мынакей мисалы бул байларга бул кооператив кереги жок. Ооба. Алар өздөрү эле сатып алат. Өз алдынча. А вот бай эмес, жаңы мындай баягы үй бүлө түзөм деген, үй бүлө түзүп келаткан мынакей жакшы ошол жигиттерди көрүп атабыз. Вот ушуларга мамлекет милдеттүү жардам бергенге. Кооперативке эмес, ушул биздин жарандарга мамлекет милдеттүү. Ошон үчүн мынакей сиздер азыр Кубаныч Чороев айтты, жанагы 35%ке чейин тегел Германия төлөп берет. Эми бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Бирок биз ошондой конституция негизинде мындай мамлекет шарт түзүп бериш керек да, ыңгайлуу шарт түзүп бериш керек. Биз ошол кайрылып кетет элек, Кыргызстандагы мамлекеттик бийликтегилерге дагы ошол ушундай окшогон кооперативтерге колдоо көрсөтүп, ошолорду мындай бир ыңгайлуу шарт түзүп берсе, жалпы кыргыз элине бул пайдалуу болмок. Бүгүнкү күндө Кыргызстаныбыздын экономикасында дал ушундай Westway элет кооперациясынын ролун кантип баалайт элеңиз? Бул социалдык багытта иштеген өзүнчө жакшы да.
Эмне үчүн социалдык багытта дегенде, себеби жалпы рыноктун шартына караганда бир тоолуу жеңилдиктерди берип атпайбы, мына өздөрү да айтып атпайбы. Бизде Кыргызстанда иштеп аткан кишилердин орточо айлыгы 15 000 болуп эсептелет. Ошондо мен жөнөкөй эсептерди киргиздим. Эсепти чыгарсам, ошондо мындай болуп чыгып атпайбы? 2 киши иштесе семьяда, орто эсеп менен 15 000 айлык ала турган болсо, ошондо мына бу жерде деле көрүнүп атпайбы, ушунан эле билинсе болот. Мына өзү Кубаныч Чороев өзү деле айтып атат, негизинен жаштар деп атпайбы. Ушулку шартта, конечно, бул кооператив өтө жакшы нерсе деп эсептейм. Жаштарыбыз абдан көп. Дал ушул жаштарыбызга кандайдыр бир колдоочу программалар болсо деп ойлонуп турганбыз. Азыр биздин катарыбызда Азамат мырза дагы бар. Азамат мырза, сиз өзүңүздүн окуяңызды айтып берип, ушул берүүнү жыйынтыктап койбойлубу? Кооперативди укканда абдан кубангам. Бул эң биринчи кубаныч болгон. Кооперативдин эмнеси жакты? Мага болгону үй алыш үчүн бир эле паспорт керек экен. Төлөгөн төлөмдөрү абдан кичинекей экен. Ипотекага салыштырмалуу. Мен Чолпон Ата шаарынан 2 бөлмөлүү квартираны бул Кыргызстан боюнча эң биринчилерден болуп кооператив аркылуу квартираны алдым. Азыр 1,5 жылдан ашык жашап атабыз. Кыргызстандын жаштарына кайрылат элем, бул эң чоң мүмкүнчүлүк. Коркпой келип, квартиралуу болуп, квартира алгыла. Рахмат сизге. Чоң рахматыбызды айталы, ыраазычылык билдирели. Негизгиси баягы жарандарыбызга маалымат берүү бизден болсун, ал эми тандоо, талдоо сизден болсун деп айткыбыз келет. Биз бүгүн ачыгын айтканда ток-шоусунда дал ушул Кыргызстаныбызда жаңы пайда болуп түптөлүп келе жаткан кооператив тууралуу сүйлөштүк. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.